Кафеден, чайханадан ар дайым крылышки жеп турсаңыз, дал ошондой болгон крылышкилердин рецепти менен бөлүшөйүн. Ал үчүн сиз алдын ала жүрөк жөнүн кызартып койсоңуз сүйүнүп калам. Ал үчүн бизге тооктун буттары керек болот. Билесиздер, тооктун эти арзан болгону менен крылышкалар аябай кымбат болот. Тооктун кандай жерде союлганын, кандай кол менен кармалганын биз билбейбиз. Ошон үчүн 3-4 жолу жакшылап жууп алабыз. Чеснок, кызыл калемпир кошобуз. Эгерде ачууну жакшы көргөндөр болсо, көбүрөөк кошуп койсоңуздар болот. Таттуу паприкадан 1 кашык, ачуусунан жарым кашык, кориандрдын ордуна атайын сиздерде тоок үчүн паприкасы болсо кошуп койсоңуздар болот. Этти көмгөндөй кылып суудан куясыз дагы, жакшылап аралаштырып, холодильникке 5-6 саатка коюп турасыз. Даяр болгон этти суусунан бөлүп аласыз дагы, чеснок калемпирлерин алып ыргытып жибересиз. Ошол эле сууга ундан кошуп атала сыяктуу кылып жакшылап аралаштырып алгандан кийин этти кайра саласыз. Дагы бир курук идишке ун даярдап коесуз. Этти сууларын түшүрүп унга саласыз дагы, жакшылап булайсыз. Кайра кагасыз, анткени ашыкчалар түшүп майыңыз жаман болуп кетпейт. Жай отто 3-4 мүнөттө жакшылап кууруп аласыз. Эгерде улуу болуп кеткен болсо ичи бышпай калышы мүмкүн. 2026-жылга 50 000 катталуучу менен киргим келет деген мигрант келиниңизди жалдыратпай катталып коюңуз.